Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: кайсы бир адам унутулуп калган сүннөттөрдү тирилте турган болсо, тирилтүү деген эки негизден турат. Биринчиси ошол сүннөттү өзүнүн жашоосуна алып келе турган болсо, жана башка адамдардын да амал кылуусуна, башка адамдардын да жашоосуна ушул сүннөт жакшы малдын келүүсүнө аракет кылса деген сөз. Ал эми сүннөт дегендин мааниси бир гана сүннөт эмес, ар бир шариятта Аллах разы боло турган, Аллахтын элчиси көрсөтүп кеткен шариаттын ар бир амалы болсун. Ал фарз, сүннөт же кандай бир сүннөт, Аллах разы болгон мустахаб амалдарды дагы тирилтип өзү жасап, жана башкалардын жасашына себеп боло турган болсо, бул адамга кылган амалынын сообу болот. Башка адамдар да жасаса ошонун соопторун буга берет, бирок наркы адамдардын сообунан албастан туруп, аларга да толук өздөрүнүн сообу берилет. Ал эми кайсы бир адам исламда баштай турган болсо, адашуу бидаатыны аны Аллах жана Аллахнын элчиси жакшы көрбөгөн болсо, динге жаңылык киргизсе, жаңыдан бир нерсени баштаган болсо, өзү жасагандык үчүн күнөө алат, жана бул күнөөнү, бул бидаатты жасаган адамдардын да күнөөсүн кошо алат. Бирок буга берилген тигилердин күнөөсү наркылардын өзүгө жазылган күнөөсүнөн эч кандай азайтпай туруп. Шайтан келип адамды биринчи эле күнөөгө буйрубайт. Шайтан келип адамды акырын жакшы жол менен эле бир жакшы сүрөттөр менен адашууга буйруйт. Шайтан бүгүн адаштырышты каалабайт. Акырын адаштырышты каалайт. Мисалы бирөө келип намаз окуа десе эч ким унабайт. Уурлук кыл десе эч ким унабайт. Бирок акырын ошол жака бул жактан буруп коет, барып намаз окубай калат өзү эле. Нух алейхиссалату вассаламдын доорунда биринчи пайда болуп жаткан ширкти, биринчи пайда болгон ширкти шайтан 300 жылда адаштырган да. Биринчи адамдар аябай аалымдарды элдер жакшы көрүп, аалымдардын ошол замандагы илимдүүлөрдү аябай жакшы көргөн доорунда Аллах Таала сыноо катары ошол илимдүү инсандарды бул дүйнөдөн алып кетет. Алып кеткенде эл аябай кайгырат. Жакшы адам эле, өтө илимдүү эле, бизге насаат айтат эле, бизди мындай кылат эле деп аябай кайгырганда шайтан бир аксакалдын келбетинде, сүрөтүндө келет дагы: туура айтасыңар, ушул адамдарды дайым эскерип жүрүш үчүн кабырларына барып туруп, сүрөттөрүн тартып, ташка жазып, эскерип туралык десе, бар айтып, туура айтат. Унутуп калбайлы, жазып коелу. Бул мындай адам эле дейли, туулган күнүн жазалы, өлгөн күнүн жазалы, жарайт. Ошентип жазып койду. Андан кийин анча-мынча келип баягы жазууларды окуп, зыярат кылып тургула дейт. Алар ушинтип өтүп кетти. Алардын балдары келген убакытта айтты: силердин атаңар билесиңерби? Бат-бат келип турат эле ушул жерге. Келгенде буларды мындай бир катар бул таштарды сыйпалап, өздөрүнө сүйкөп кетет эле. Береке бар, улуу инсандар, мына көрдүңүз сөздөрүнү жазылып тургандарыны, булардан бир аз береке алып кетиш керек деди. Балдары ошентип ал жерде сүйкөп, бир аз береке алып, ошентип тегеректеп айланып жүрдү. Алар кайтыш болуп, биринчи баягы кабырга барып таш койгондордун неберелери келген убакта шайтан кайра келди. Билесиңерби, силердин чоң атаңар ушул жакка келип турат болчу. Ооба билебиз, угуп жүрөбүз, атабыз айткан. Келип сыйынат болчу. Силер да барып сежде кылышыңар керек болчу деп сежде кылдырып койду. Шайтандын баягы адаштыра турган жолу аябай көп да. Ошол үчүн заматта келип шайтан арак ич деп тоспойт, бирок арак иче турган жолго салып коет. Бир арак иче турган адамга достошуп коет. Бирок бир күн барып ошого окшоп калат да. Ошондуктан кайсы бир адам дин менен жашай турган болсо, ошого жакын болсо, мунун дагы жашоосунда байкалбастан сүннөттөр тириле берет да. Жана ошондой эле кийинки хадисте айтат: Кала Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллам: Инна ад-дина ла я'ризу ила al-hijaz kama ta'rizu al-hayyatu ila juhriha wa la ya'qilanna ad-dinu min al-hijaz ma'aqil al-urwiyyati min ra's al-jabal. Inna ad-dina bada'a ghariban wa sayaudu ghariba kama bada'a fatuba lil-ghuraba wa hum alladhina yuslihuna ma afsada an-nasu min ba'di min sunnati. Tirmizi rahmatullah aleyhi aytkan hadiste Amr bin Avf radhiyallahu anh'nun hadisini Peygamber aleyhisselam'dan rivayet kılat. Albatta din çoğulat Hicazga kanday ele cılan iğnine kaytıp kelgendey. Cılandın adatı uşunday. Özünün iğninden çıkkandan keyin kayra al iğnine sözsüz kaytıp kelet. Başka jakta tünöbeyt. Dal oşonday ele din taralışı Mekke Medina jananın aylanasından baştalgan. Ошентип бүткүл ааламды кыдырып кыяматка жакын сөзсүз кайра Мекке менен Мединага жананын айланасындагы шаарларга кайтып келет.
Вала яқиланна, албетте сөзсүз дин Хижазга келип сактанат. Кандай эле тоо эчки тоодун башынан барып сактык тапкандай. Албетте дин башталган чоочун болуп, жана да жакында чоочун болуп калат. Кандай баштагыдай. Фатуба лил гураба, ошондуктан чоочун көрүнүп калган адамдарга бактылуулук, ийгилик болсун. Ал чоочун көрүнгөн инсандар менден кийин менин сүннөттөрүмдү элдер бузуп салганда ошону оңдогон инсандар дейт. Бул жерде хадисте пайгамбар алейхиссалам айтып атат, кандай тоо эчкилер мергенден качып, тоодун башына барып жаң сактап калгандай, дин бузулуп кыяматка жакын бүткүл дүйнөнү бузукулук каптаган убакта дин кайрадан чогулуп Мекке, Медина, анын айланасындагы шаардарда тоголуп калат. Ошол жерде гана дин сакталат. Жана айтат, дин башталышында чоочун болгон. Болбосо Ибрахим алейхиссаламдын балдары, Исмаил алейхиссаламдын балдары болгон арабтар. Сыймыктанган Каабатулло менен Арафада тургандар, Каабатуллону таваф кылгандар, Сафа Марвада чуркагандар. Атабыз Ибрахим, Исмаил алейхиссалам деп айткандар, бирок ошону менен биргеликте эле өздөрүнүн чыныгы динин унутуп калып, ат эле калган. Таштарга сыйынып калган. Качан пайгамбар алейхиссалату вассалам келип, чыныгы динди көрсөтүп аларга адилеттүүлүккө, акыйкатка, бактылуулукка чакырса, таң калганда, мына адам каяктан чыккан? Бул кечеге эле биздин арабыздагы адам ташка сыйынба деп жатат. Биз мээнетибиз менен тапкан акчаны андай кылба деп жатат. Биз кумар менен аракет кылып, муну тажрыйба кылып, үйрөнүп жүрүп кылып, зорго тапсам, бул эми кумар ойнобо деп жатат мени. Процентке акча бербе деп жатат. Биздин пешене терибиз менен тапкан акчабызды арам деп жатат. Деп не кылды? Жакшы нерселер чоочун көрүнүп калды. Болбосо алардын аталары Исмаил алейхиссалам ошону үйрөтүп кеткен аларгачы. Ошентип пайгамбар алейхиссалату вассалам кыйналып жүрүп адамдарга динди жеткизди, динди баары сүйүп кабыл алды. Бүткүл дүйнөдөгүлөр өз доорунда динди кабыл алып, бүткүл ааламда дин сүйүктүү болду. Эми кыяматка жакын дагы кайра ушундай чоочун болуп калат. Бүгүн таң калыштуу суроо берет го, мына сакал кой алыптыр депчи. Тиги анан кара, узун кийим кийип алыптыр, жапан кийип алыптыр, жаш эле туруп дейт. Карабайлыбы биздин ата бабаларыбызды? Манас, Семетей Сейтек, Курманбек, Токтогул жеңи жок, кимиси спортив качан. Бардыгы эгинде сакалы бар, үстүндө узун кийим бар. Бирок бүгүнкү адамдар таң калып атат, мынан кара сакалы бар экен депчи. Не үчүн? Бул биздики болчу. Бир канча доорлор, бир канча жылдар өтүп калды арадан, адамдар аны көрбөй калгандыктан чоочун көрүп калды да. Элестетип көр, Курманбек менен Манас кетип атса, ошо спортив качан болбой калат да. Ошол үчүн эмне кылды? Болбосо Курман жандаткан башында чачын кесип алып, тырмактарын коюп алган бекен. Курман жандатка өзүнүн кийими менен. Ошондуктан дин ушундай чоочун болуп калат. Ошол чоочун мезгилдеринде чоочун көрүнгөн адамдарга бактылуулук деп сиздер менен биздерге айтты да. Чоочун көрүнүп каласың, сыртка чыксаң, мына атасынан мурда сакал коюп алыптыр депчи. Алла чыгарса биз не кылабыз аны? Охум алладин, бул кимдер чоочун көрүнгөн инсандар десе, элдер бузуп салган сүннөттү оңдоймун деп мээнет кылгандар. Эмне үчүн буларга пайгамбар сам туба деп атат? Биринчилерге айткан жок, сахабаларгачы. Бирок кыяматка жакын дин чоочун болуп калган убакта ошолорду оңдогон инсандарга бактылуулук болсун, жаннаттагы туба деген өрөөн болсун деген түрдүү нерселерди айтышаттар уламалар. Бирок эмне үчүн ошого айтып атат десе, пайгамбар алейхиссаламдан алыста болуп, пайгамбар самды көрбөстөн, вахий түшкөнүн көрбөстөн биз дин мээнетин кылабыз деп адамдарга чоочун көрүнүп кыйналгандыгы үчүн Аллах таала буларга пайгамбар сам буларга бактылуулук болсун деп дуа кылды. Негизи темабыз сүннөт боюнча кетип атат. İçinde en çok sünnetlerden birisini koşup gitti. Ahracahu Tirmizi an Enes radıyallahu anhu kal. Kale li Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ya bunayya in qadarta en tusbiha ve tumsiya ve leysa fi kalbike gişşun li ahad faf'al. Thumma kale ya bunayya ve zâlike min sünneti ve men ahabba sünneti faqad ahabbani ve men ahabbani kâne ma'ya fil cenneh. Anas radıyallahu anhu Peygamber Aleyhisselam'ın kızmatın kılgan, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın canında жүрүп köp ilim algan ulu sahabalardan ele. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kızmatında bolgonduktan erkeletip aytat ele. Anas radıyallahu anh aytat,
Bir күн мага пайгамбар алейхисалам айтты: "О уулчам, о балакай, эгер күчүң жетсе, таң атырып кеч киргизүүгө сенин жүрөгүңдө бирөөгө дагы кек болбосо, жаман ой болбосо, ушундай кылгының." Токтоп туруп дагы айтты: "О уулчам, ушундай кылуу менин сүннөтүм болот. Ким менин сүннөтүмдү жакшы көрсө, ал мени жакшы көргөн болот. А ким мени жакшы көрсө, жаннатта мени менен бирге болот" дейт. Бул пайгамбар алейхиссалату вассаламдардын эң чоң сүннөтү ушул. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдар келип адамдарга динди үйрөтүп баштаганда ар бир учурда каршылык көрсөтөт эле да. Туугандарынан баштады пайгамбар алейхиссалату вассаламга. Бирок ошолордун бардыгын кечирип, бирөөсүнө дагы жаман ой кылбастан жакшылык каалоо дейт. Душмандарына жакшылык каалоо болуп атат да. Ошол үчүн не деди пайгамбар алейхисалам: "Эгер күчүң жетсе, кеч киргизип таң атырганга жүрөгүңдө бир адамга дагы кек сактаган кара санатай ой болбосо, ушундай кыл." Андан токтоп туруп не деп атат? Лиат бирөөгө дагы дегендигинин мааниси мусулман эле эмес, ыймансыздарга дагы эч кимге сенин жүрөгүңдөн жаман ой болбош керек да. Ар бир адамга жакшы ой болуш керек. Сизге кандай жамандык мамиле кылса дагы, сиз пайгамбардын мурасколу болуп, жанагы курабалардан болуш үчүн жүрөгүңүздү кайра тазалап коюшуңуз керек. Сизге бирөө ката туура эмес сөз сүйлөп атса, ошону туурулап киргизип коюш керек. Мас адам сизди тилдесе, ошого капа болосузбу? Жок, аны айтат: "Мас экен да" деп коесуз. "Көбүрөөк ичип алыптыр" деп ал адамды туура түшүнүп коесуз. А бир адам келип сизге ушундай ачууланып сүйлөп атса, ачууна мас болуп калыптыр, эч нерсе эмес. Же дагы кыйкырып баштаса, аны мындай карап түшүнүп коюш керек. Адашып кетти окшойт, же ачуусу келип калыптыр. Жеңилдетип коюш керек да. Бул деген неге кыйшайып калган, неге мага салам бербей калды деп тескерисинен баштабаш керек да. Пайгамбар алейхиссалату вассаламга ачык душмандык кылгандарга кайра жакшылык кылат эле. Ошондо эмне дейт? Ушундай кылуу менин сүннөтүм. Фазалика, ушул менин эң чоң сүннөтүм. Ким менин ушул сүннөтүмдү жакшы көрсө, анда мени жакшы көргөн болот. Дин менетин кылам деген, динде жашайм деген адамдар эч бир инсанга жүрөгүнөн кек калтырбаш керек. Сизге кандай мамиле кылбасын, сиз аны карабаңыз. Эмне үчүн? Себеби сиз ал адам менен ишиңиз жок. Өзүңүздүн акыбалыңызды, өзүңүздүн жаннатыңызды, өзүңүздүн кабырыңызды кооздош менен алектениш керек да. Өзүнүн амалын оңдош менен алектениш керек дейт. Ошондуктан ким мени жакшы көрсө, ал жаннатта мени менен бирге болот. Ошондуктан биз бардыгыбыз аракет кылалы. Биздин жүрөгүбүзгө эч кимден эч кандай кек, эч кандай бир жаман көрүү болбосун. Бул мусулмандын жүрөгүдө жатса өзүнү кыйнайт. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын эң чоң сүннөтү, баарыбызга Аллах таала ушуга амал кылганга мүмкүнчүлүк берсин.